11 каналында аба ырайы тууралуу берүүбүздү баштайбыз. Сиздер менен мен Гүлүм Эркинбек кызы, саламатсыздарбы? Орусиянын борборунда жана түштүгүндө жай мезгилиндегидей аба ырайы жүрүп жатат. Себеби Краснодар өрөөнүндө, Крымда жана Адыгей Республикасында +20 градуска жылуу болууда. Мындай климат буга чейин жайында гана катталган болчу. Ал эми АКШнын түндүк чыгышында катуу жааган кардын айынан Пенсильвания шоссесинде бир нече унаалар кагылышып кетти. Эми мындан ары синоптиктер шамалдын ылдамдыгы секундасына 72 метрге жетишин айтышууда. Алардын билдиришинче, Бостон шаарында абанын температурасы -21,7 градусту түссө, а суук шамал жүргөндүктөн -14 градустай сезилет. Ошондуктан өлкөнүн бийлиги ызгаардуу суук аба ырайына даярдык көрүп, үйсүз калган адамдарды кабыл алуучу мекемелерди жылуу төшөктөр менен камсыз кылышууда. Бул дүйнөдөгү аба ырайы тууралуу кыстырма маалымат болду. Эми Борбор Азия өлкөлөрүнө кененирээк токтолсок. Кытайда аба ырайы өзгөрүүсүз. Бүгүн күн кандай болсо, эртең да асман ачык болушу күтүлөт. Казакстанда дагы деле антициклон. Жаан-чачындуу күндөр бүтүп, асман ачык. Шамалдын ылдамдыгы 2-4 метрди түзөт. Абанын температурасы төмөн болмокчу. Өзбекстанда да асман ачылып, күн жылуу болот. Ташкент калаасында +10 градуска көтөрүлөт. Түркменстанда эртең абанын температурасы жогорулайт. Мисалы, Ашхабад шаарында +12 градуска жогорулап, эртең менен бир аз жаан себилет. Бул жаан көпкө созулбай, бат эле токтойт. Тажикстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Мисалы, Душанбе шаарында +11 градуска жылыса, Хорок өрөөнүндө -1 градуска төмөндөйт. Ходжент шаарында +10 градусту түзөт. Эми Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы өзгөрүлүп турат. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбайт. Ошондуктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.